Süt emgizip, til emgizip, emgizbеген барын emgizip келеді. Натыйжа жоқ. Күніге іштес ашқа қылбайыз, құрсағын тоғыз тұрамыз. Күніге даңар қар. Үйге деле бармай қалат окшойсуз. Өз жайтыбызды өзүбүзгө ээ кылбай ээлеп алышкан. Мурун ошол жерлерге жайчымын. Урушуп талашып эле көгөрүп. Мына 20-жыл өткөндөн кийин 21ден баштап эле ошо айдатып, кол салып башташты да. Бизде ошол эле максат. Тактап эле берип койсо, лескостук болсо лескостук болот, биздики болсо биздики болуп берсин. Эми ошол жерибизди дара көрбөй, жанагы чоңдор ээлеп алган. Бирок фактически колдонгон биздин өзүбүздүн төрага, мурунку сазывдын спикери, жергиликтүү кеңештин депутаттары түзүп атса актыны, анан ал өзүнчө ай өкмөттөн андай адам ал. акчасын эсептейт, азабын эсептебейт грамчын. 4-5 эле чоңдун кызыкчылыгы экен. Ошолорду бөлүп алгандагы Темирбек Сокеев деген аксакалыбыз бар тиги акимияттачы. Бир жолу кеткен пенсияга. Министрдин атасы ошондо? Ошол. Анан кайра келип акимиятта эмне болуп иштеп жүрөт билбейм. Ошол баласы экөө алган жерибиз бар, турат мынакей. Канча гектар эле? 100 гектарыбызды алып алышкан. Өзүнүн жен, биялдары менен болуп. Анан эми жана Акзам деп атабыз. Мына Акзам деген эмебиз болсо 2006 жылы бизден 53 гектар жерди арендага алыптыр. Биздин айыл өкмөттөн. Анан кийин 10 жылга алыптыр. 10 жылга алгандагы уже андан бери 24 жыл 8 жыл өтүп кетти. 16 жыл бүтмөк. Эми мындан сен бизден алып турсуң десек, жоо мен лескостон алгам, мен ошол жака төлөп атам дейт. Муну архивден таптыртып келдик биз. Бул жөнүндө эч ким билбейт, элчи. Мына моунун баарын алдыртып келдик архивденчи. Мына 2006 жылы 10 жылга алыптыр биздин айыл өкмөттөнчү. 2016 жыл бүтүптүр. Мен азыр лескоско төлөп атам. 53 гектар депи? 53 гектарды алып алгам биздин жердичи. Арендага биздин айылдан алат дагы азыр мен деген лескоско төлөп атам дейт. Лескоско эмненин негизинде өттүр десек, лескос өзү жооп бере албайт. Ал ушул суроого качан коюп көрдүңөр акыркы жолу? Биз мынакей ызычы болуп, тигил бала болуп, жыл сайын мына бул жер комиссиясы мына ушулар чогулуп барабыз. Лескоско барып кырылсак, Жумагуловдун постановлениясынын бетине кармайт. Эмненин негизинде десек, могул негиз дейт. Бирок 4 айыл өкмөт жөнүндө могулбу? Ушул негиз бизге дейт. Ушуну силер жогорку кеңештен жокко чыгарып келгиле, анан биз чыгып кетебиз дейт. Азыр жогорку кеңештин депутаттарына да берген. бергенбиз. Менин боюнча баягы биринчи дыйканча чарагандан кийинчи жерлер ар бир жактыкы өзү болгондо силердики жок болуп кетет орду. Биздин жер жок болуп кетип атат. Баягы ошого кененирээк токтолсоңуз. Биз баягы колхоз совхоз таркап, айыл өкмөт эл бир киши айыл өкмөткө басып барчу эмес. Ошол убакта жана жерлерибизде ошол жана 4 айыл өкмөттүкү өттү, кайра лескоско деген ошонун капшабы менен эле биздин жерди кыпчып алышканда буларчы 365 гектар жерибиз. Жердечи жайыт илгери биздин жайыт болчу, сарайыбыздын орду турат. Мал кыштатчыбыз, эгергечи кийин Союз таркаарда культурный пастбище кылып, бүт баарын сонун кылып жасап берген. Союз таркагында всё растащили там. Анан эми могул жерде 600 түтүн эл жашайт, могул айылдачы. 3,5 миң эл. Эми биз дагы сүт менен жашап атабыз, уй мененчи. Жайытыбыз жок. 8 километр барат, ушу таш жол менен барат, уйларчы. Баспай калат. Бир айда бир жумадан алып калабыз ар бир уйду, эз алдырабыз. Бак туяктардан ташыркап атат. Эми ошол жерибизди дара көрбөй, жанагы чоңдор ээлеп алган. Өздөрүңүз айтсаң эле акимият ооба мына сүт эмгизип, тил эмгизип, эмгизбеген барын эмгизип келет. Натыйжа жок. Эми ал жериңерди ээлеп алды. Эми кайка жаязыңар анда? Эптеп бары кыпчылып атабыз. Эми ошол артына азыр барып тартасыңар го. Жайыт жок экен да бuyakта. Эми ошол өз жайытыбызды өзүбүзгө ээ кылбай ээлеп алышкан. Ошону талашып эле чырылдап келатабыз. Ошондо ал жериңерди мындай жеке жактары өткөттүр аренда менен. Ой, арендага деле өтпөптүр. Булар лескоско өтүп кеткен деп эле алдагыны бетине кармап эле алып алгандагы, аерде бир 4-5 эле чоңдун кызыкчылыгы экен. Ошолорду бөлүп алгандагы, анан кийин аны хорошо өнүктүрүү деп мына Мирлан билет бир 5 катар бак тигип коюштур, тосуп коюштур. Болду. Мына могунча элдин баары билет, туурабы балдар? Дунгандарга сатат. Дунгандар, пияз айдайт, антет, минтет, ошо дойлада деп эле. Азыр барсак эмне айдалбайак? Ой, баарын теңемете баштады. Азыр Алматыга атат. Азыр Алматыга турат. Барып көрбөйлү кандай десеңиз. Баралык, мына ошо силерди келет деп күтүп турабыз. Силер акыркы кишини силер болуп атасыңар, балдар. Бир өкмөткө жеткиреби, жогору жака жеткиреби депчи. Биздин акимияттан тияктан ары көздөй чыкпайт. Соту, прокурор деле булардын пайдасына чечип салат. Бүттү, кайра эле баягы эл күнөөлүү.
Ана сүт мына ызы чыгып атат. Мына аялдар чыркырап жүрүшөт мынакей. Эртең менен мен Нурбектен ушул айылдан сүт алат. Ошо балага төгөм. Ушул силерде болгон жаш бала түшүп мынтип тартат. Бирок бул ким эе балам Мына десем, бул балдар тартат. журналист дейт. Анан кийин журналист ошо ушундай эле кичинекей силердей эле болгон балдар экен. Анан журналист апа деди. Анда мен сүт тууралуу көйгөйүмдү айтайынчы ай балам десем, айта бериңиз деди. Анан айтып бердим, ай ушинтип сүттү бир секиргенде 3 сом 4 сомдон секирип түшүртөт. А көтөргөндө тети 1 сомдон кыбыра отуруп декабрь менен январда аран көтөрөт да кайтара түшүрүп баштайт. Ай көргөн бакканыбыз студенттерди окутушат 2-ден 3-төн. Балдарын окутат 4-төн 5-тен. Ушул сүт лишний мындай уюңарга жай жок болуп уйко жайыт жок. Ал жыргатып сүт бере албайт, ал үйдө элечи байкуш. Дагы бул бала эптеп тырмалаңда ушу элдин үйү деп, элдин малы деп акчасын бекер алган акчамды актайын деп ушу баарыбызды чогултуп жер жайыт деп ыйлап атат. А сүттү түшүргөндө шалкылдатып түшүрүшөт да, эми сүттү түшүрсө макул түшүр. А эмнеге продукциянын баасын түшүрбөйт? Канча түтүн чыгарат үйдөн? Кетип калды. Ар бир үйдөн чыгат. Ар бир үйдөн чыгат. Ай Темирлан, мындай да садагасы. Могул бала кайтарып аткан уй 150 үй могул эле буруштук го. Тиягында да бар ошондой, биягында дагы жайыттын көйгөйүнөн ар ким арыктын жегин жетелеп жүрөт азыр. А могу тарап эле чыгып атат азырчы. уйларды кайтарасыз да, ооба. ат жөнүңүздү айтып анан мындай жайыт боюнча өзүңүздүн оюңузду система дагы уй кайтарып жүргөн шатыр билесиз да. Менин атым Жанузаков Темирбек Алыбекович, ушул айылдын тургуну болом. 2017-ден бери кайтарам уйдучу. Мурун ошол жерлерге жайчымын. Урушуп талашып эле көгөрүп. Мына 20-жыл өткөндөн 21-ден баштап эле ошо айдатып кол салып башташты да. Анан сыртка чыгып калдык татынакай. Азыр барып жеринен көрсөңөр баарын болот да. А муурда башында эле ошо 2003-жылы ооба жайыт болгондо кайтаргам. 2003-жылы да бир жыл кайтарып көргөм да, анда эч ким тийиш эмес да, кенен эле жатты. кийин эле алган турбайбы ошондо силер? Ооба. Кече жакында эле. Ооба. Ошондо эми кимдер алып атат? Айта аласыңарбы, билесиңерби? Төртөө аттарын атабай эле коеюн, төртөө тең бай эле киши да. Азыр барган подсовкаларда атат да. Токмок, строй, коён ферма. Ошончо гектарында 4 эле киши өлүп алды. Ооба. Андан бөлөк жок эч ким. Бир карапайым эл жок, бүт эле күртөйлөр. Бул 18-жылы кайрылды мага байке. 5000 сомго штраф салып атат. Лескостун жерине киргенде дегенден, бул элдин малын кайтарып атса, өзүнүкүн кайтарбаса бир жөн. 5000 токтоткула деп мына бүтүрүп ошондон бери бул өкөбүз. Андан кийин мына былтыртан баштап айыл өкмөтүнө айткан, "Мен силер кантип штраф саласыңар? Бул өзүнүн малы кирип кетсе бир жөн." Элдики. Бул элдикин карап берип атат. Элдикин карабаса, бул эжелерине жетелеп өткөзүп мындай жаябы. Деп казыр мына соттон бир айланып келип, буга азыр 40 миң өзүнчө салып, 301 демке миң өзүнчө салып. 324 миң. Бул ошончону элдин малы үчүн бул чөнтөөнөн төлөйбү кайра. Айыл өкмөт менен ошол христианский хозяйство кегет сүт экөө бири берип атат да. Бир эле акты, бир эле эме менен бирөө Кегет сүттүн нетижеси бар. ошол аренда алып колдончу да жана мен жайган жерге чабылып кеткен жерди. Киргенде уйчу чабылган жерге. Алар мындай болуп көнүп калган. Мисалы, любой убактысы чаап бүткөндөн кийин вегетационный период бүтөт да, мисалы, жүгөрүн чабасың, бедейин чабасың бүттү. Ал эмес мына баарыбыз частниктербиз да, үлүштөрүбүз бар. Чаап кеткенден кийин мал келип жайыла берет. Тозуп албайсың, сеники меники жок да, Кудай ыргы. Эми ошентип кирип кетсе алар Көскү сыгатка киргизесиң го. Не, алар Кыргызстан бар. Аларда бар чоң да 100 гектар. Анан малы барлар жана чоң 500, 200төн кою барларга, уyu барларга, бир козуга, эки козуга жана ошол жерде кароочулар өс билем деген кылчу да. Анан эми булар бекер кирип атса деп анан муну жазган. Жазганда да акт түзүшөт. Акт түзгөндө айыл өкмөтүнөн эле кол коюп беришет. Чыгышпайт даже эмести. А мен бардым да, барып жолугуп адвокаттарынан эметсем 3 чабат экен дейт. Эй, биз өзүбүздүн 5 гектар, 3 гектарыбызды 3 чаба албайбыз, 2 чапканга жетишебиз. Анан тетигинче площадь. Суу тартыш. Анын үстүнө жер кичине балбанчети низ керек да, таштаган. Арендага алганда да конкурс койгондо жердин арендасы ылдыйраак да. Анан ошондой жерди бул баланы эмнесин аласыңар эми? Үйүнөн чыгарасыңар эми 360 миң, почти 400 миң болуп атат. Эмнесин төлөйт? Мисалы өзүнчө бир фермерский хозяйство болуп, өзүнүн частный менчикте мал салып болсо бир жөн. Элдикин кайтарат мага 80-90 үйдү алып, бул күнү сыкта ким кайтарат ошончо. Ал эми жана жердин өтүп кетиши боюнча билгиңиз бар. Бул жер мындай да, бул лескос токтом менен өткөн эмес. Анда аким бар эле 99-жылы менен жашып. Кенжетаев Амангелди Шакирович. Ошондо жанагы иштетилбеген жерлерди айыл өкмөтүнөн лескоско өткүзбөгөн. Жанагы Токмокто резке кетип бараткан жерде кардон фабриканын үстүнөн 40 гектарди
3 ай өкмөтүнөн өткөзгөн. Таштак жер депчи. Ал как ФПС'ин жери болчу да. Ал кеткен. Шамшыдан 31 гектар, анда жанагы дренаждар менен, эме менен сугарчы гидранттар менен труба менен алып келип, насос төрөлүп аны өткөзгөн. Ибраинскийден болсо Кызыл Аскер деген айылдын ар жагынан азыр лоток салып атат, мурда лоток жок, суу келбейт деп аны өткөзгөн. Анан Кегетиден 183 өткөрдү. Ошондо Советскийдин ар жагынан бир 40 гектар, 50 гектар анан Моңол Чапай деген айылдын астынан өткөзгөн. Бурана деген жок болот атпайбы? Бурана деген болсо, мен токтомдорду көргөм. Ошо подсобный хозяйство. Ага чейин бар болчу да. Бар болчу, ага чейин бүт айыл өкмөттүн балансында болчу. Ошондо мүнтүлүү бөлүп кетип атышат. Ошондо бөлүп кетип. Анан мына азыр барганда да көрөсүңөр, ошондо булар жана 43 деп чыгылдап атат, прокуратурага берип атышат. 500 сомдон арендага берип, алар 30 миңден берип, актылары бар. Полный кагаздары бар. Кагаздары бар. Прокуратурага да кайрылышты балдар. Булар эл көзөмөлүндө да бар да. Жана Алардын жооп тургандай болду. Жок, алар айтып атат, мыйзам чегинде штраф салып койдук, тыйынтып койдук деп. Элестетсеңиз 1 гектарды 500 сом коет, арендага 30 миң өрсө 29 миң это считайт. Эмне деген акча? Ошондо 40 гектар кетип. Бул экономический преступлениеге жатпайбы эмне, туурабы? Ошондо 99 бу 2-жыл бергенде эле азыр 4 жылда потерялар каякта. Жаста көрдүк. Эме дейт, лескос Токой чарба келип, биз 30%ке уруксат беребиз дейт. Бизден алган жердин 30%ин сатабы, эмне кылабы деп. Баягы эмете албайм, бирок өздөрүнүн оозу менен. Могул жеринде мурда бак беле же мындай эле. Мына ушундай эле бактар болуп, пустой болчу, айдалчу эмес, мал жайылчу. Жок, мындай бак беле мына, турбайбы? Мындай эмес болчу, бирок суюгураак болчу да. Өйдөкүдөн суюгураак болчу да. Мал жайылып эле жүрчү ушенде мына. Быйыл айдап мына бактын ордулары турбайбы, мына жаңы чыгылган бактар. Өздөштүрбөгөн эле как лескос катары турган жер болду да. Мына бул жака теректерди тиккен, ар жагынан тозуп алып, ичинде не бир түркүн нерселер өзүп атат, малинасы бар, күрүчү бар, короче. Анан элге эле жайытка десе эле тырышып эле эч кандай уруксат берилбей эле. Ооба, ушундай эле болуп турчу, суюгураак болуп, кичине эле ортосу ачык болчу да. Азайка барат сен. Мына могун астына жана залиш жерге уй жайып аткан жерге 500 сомдон кеткен жерде дуңгандарга сатылып 30 миңден. Субаренданы келип дуңгандардын объяснительнен бери бар да. Бизде. Ооба, мына азыр эмне турат бүт. Прокуратура кандай чара көрүп, эмне деп чыгарып бергени болбой эле. Кимге чара колдонуп тур? Ошол маалда колдоп берген айыл өкмөткө мына болбой эле кайра тигип атчы. Ошондо мыйзамсыз. Ооба. Утушту биз жака берди. Мына пайдалангандар бөлөк. Кайра эле. Утуш бизде болсо биз өзүбүз колдонмокпуз да азыр малга. Кагаз жүзүндө эле утканын ары менен мындай. Ооба. Муну мурунку айыл өкмөтүбүздүн колунан келди да ушуну кылган. Бакай Теңизович деген бар. Ошо Бакай Теңиз. Теңиз уулу Бакайбы ушундай. Мынаки 43 гектар. Ушул бе? Мында жайыт болчу. Ооба, мурун мал жайылып. Бул 19-жылдан баштап бызычу болуп баштады. 19-жылы, 20-жылы өтүп кетти да мына. 43 гектар жер. Договорунда 7 жылга, жок, азыр кыргыздар эле договору 7 жылга 500 сомдон бериптир. Исакеев Кеңешбек деген кегетилик балага. Ал бала дуңгандарга сатып атат, өзү колдонбойт. Силердин айылдык эмес ал. Биздин айылдык бала эмес, бирок фактически колдонгон биздин өзүбүздүн төрага, мурунку Сазовдун спикери. Ким? Жамангулов Каныбек деген эме базып алып ушуну колдонуп атат да. Ачыгын айткандачы мынаки. 500 сомдон алган жери о. Договорун көрсөңөр, 500 сомдон 7 жылга колдоп бериптир. 3 жылы каникул экен. Төлөбөйт экен 3 жыл. Андан кийинки 5 жылын 500 сомдон төлөйт экен гектарына. Эмне негизинде өттүр? Эмнени жөө кылып туруш? Жөөпөсүн билбейм, мен мал жайып атсам эле жайында кеттим, жазында келсем ошо дуңгандар пияз себе билген. Муну кыргыздар өздөрү колдонбойт. Азыр кыргыз колдонот. Ал деле бир балекет кылып иштеп жүрөт, өзүнүн доходу мененби же да жанына бирөөнү кошуп алганбы, түшүнүксүз да, бирок буга чейин дуңгандар кеткен жок 3 жыл. Эмне деген акчаны эметти? Айыл өкмөткө билбейм, 1 сом төлөй элек болуш керек. Мына 43 гектар жер. Аркы лескостун ичи вообще каша, аяк жер жемиш эмес эле, жер жемиш, мөмө жемиш жок аякта, ачыгын айтканда. Дегене 2 там турат, заңкайып.
лесхоздун балансынан келип полный тостуруп алды. Лесхоз тосуп берди, бирок жеке бир кишинин кызыкчылыгы ичинде. Ишенбесеңер дигинеки турат. Токойчу ошенде жашайт. Сокеевтердин бир жээниби, эмелери да полный министрби? 150 гектар, 200 гектарга жакын жерди тозуп алып дегене. Каалагандай жатышат. Өздөрүнүн малын ичине жаят, бизди кубалайт. Бир мындай жайтыбыз жок да 1 гектар азыр моюнга келгенге. Сизди 5 миң сом чечип калганда ким сөгөт? Үстүнө малчылар өзүбүзчө бири-бирибизди урушканда айла жок эмне алат. Жайт талашканда аларга да керек да, жайында деле мага окшогон уйчу бар. Анан аныкына кирсем бир чети өзүмдү күнөөлүү сезем да, билин өзүбүздө турса деп. Өзүбүздүкүнө кирсең участкойго салып берип атса, сатып коёр. Анан жана антип көрсөтүп атса жарым миллиондорду ким уйбаккысы келет? Акчасын эсептейт, азабын эсептебейт грамчын. Келип бир күн кайтарып көрсө бермекмин, бир ай деле бермекмин. Эсептегенге жакшы да дейсизби? Анан Кандай чыкты? Убактылуу комиссиянын мына актысы. Актты кандай кылып түштүрүлөт ошондо? Келгенбиз, комиссия келгенбиз. Буран айыл өкмөтүнүн башчысы да келген, участковый да келген. Элдик көзөмөлдөн келишкен, мен келгем. Жер адис Айдай келген, Абдыкулова айыл өкмөтүндөгү жер адис кыз. Келип ошо көрүп, жеринде көрүп, ошол жерди актировать эткенбиз. Азыр 43-тө, 43-тө ооба, 43-тө. Турамыз мыйзамбыз деп. Мыйзамбыз деп ооба. Ал эми ошондон эмне чара колдонулду, эмне көрүлдү? Эч кандай чара колдонулган жок. Кайра эле ошондой эле же аукциондон өткөн жок ал жер. Же келишимдерин да көргөн эмес, бирок ошол боюнча Буран айыл өкмөтүнө задание берилген, ушул боюнча иш алып барылга деп. Бирок ал боюнча эч кандай иш жүргөн эмес. Биз жыл сайын келип актировать этебиз, жыл сайын эле ошол көрүнүшкө кабыл болот. Жыл сайын ошо айыл өкмөт аткарбай коебу ошону? Аткарбай коет. Ал эмне мындай, кандай жергиликтүү кеңештин депутаттары түзүп атса актыны, анан эмне ал өзүнчө айыл өкмөт кандай адам ал? Ар кайсы шылтоолорду айтат, бирок ал айыл өкмөт башчылары уже жумуштан кетти. Азыркы эмне деп атат мисалы? Азыркы эми жаңы келди, пока булар менен таанышат. Болгону канча болду? АТРге байланыштуу 1-2 ай болуп калды. Азыр дагы больничный да ооруп жатат да, чыга элек жумушка. Мына могу жерде дагы мурункулар деле алыс кеткен жок. Азыр эле айыл өкмөт, бирок бөлөк айылда да, Кошкоргон деген айыл өкмөт. Менин атым Майрамбек. Фамилияңыз? Майрамбек Шаршеналиев. Тиги мындай азыр элдин талабы эмне болуп атат? Өзүмдү биринчи тааныштырып өтөйүн. Бул айылга ушул Дөң Арак айылынын тургуну болом мен өзүм да, ушул Буран айыл өкмөтүндө ушул төрөлгөн ушул жакта чоңойгонбуз. Анан азыркы мына ушул чогулуп аткан элдин талабы буга чейинки атам замандан келаткан тетиги 70-80 жылдардагы бир документтерге мында угушумча да, мен документин өзүн көргөнүм жок. Таянсак, сөзгө уккан сөзгө таянсак, моорекил жерлердин көпчүлүгү ушул Буран айыл өкмөтүнүн карамагында болчу экен да. Мурда. Анан кандайдыр бир себептер менен биз же бир кайсы бир документтердин негизинде өткөнүн биз азыр деле билбей жатабыз. Аныктай албай жатабыз да. Сизден сураныч ошол болуп атат. Ошол мурунку Буран ай акционерлик коомуна тиешелүү болуп жүргөн же болбосо Такмакский ПМК деген бир жерлер болгон экен ушул жактачы. Бизге тиешелүү болгон экен. Ошолор эми лесхоздун балансына өтүп кетиптир. Гипроземдин такташкан маалыматына караганда лесхоздон уксам жакында эле уже бизге өттү, биздин граница болду деп такташып атышат да ушул мезгилдечи. Бизде президенттин талабы, тапшырмасы бар, баардык айыл өкмөттөрдөгү, баардык айылдардагы чектердин баардыгын тең мыйзам негизинде так дайындап бергиле деген бир тапшырма бар да. Эми ошол негизде азыр биздин төрөганы дагы документке кол коюп границаларды тактап бердик, бүттүк, өткөрүп бергиле деген талаптар болуп аткан экен. Мен укканымда да, мен өзүм көргөнүм жок. Эми ушул мезгилде, ушул тактоо учурунда биз ушуну мыйзам чегизинде, илгерки тарыхый документтердин негизинде бир териштирип алсак дегенде өтүнүч. Ал биз карапайым эл барып, мисалы үчүн госрегистрден сурасаң да документти жөн көрсөтпөйт экен. Лесхозго барсаң деле аларын деле жөн көрсөтпөйт экен. Карапайым эл даже сурашты да билбей жатабыз да. Гипроземден барып сурасаң алар деле бир жоопты айтып коет экен дагы бүдөмүк бойдон калып атабыз. Эң аганда тактоого келген мезгилде лесхоздун балансына өтүп кеткен болуп калып атат да. Эми ушуну азыр мен сизден сураныч, урматтуу Акылбек үчүн меки эле кайрылайын мисалы үчүн. Байыркы илгерки документтердин негизинде эле териштирип карап берип койсо, бизде ошол эле максат. Тактап эле берип койсо, лесхоздук болсо лесхоздук болот, биздики болсо биздики болуп берсин. Биздики болсо канчалык жер биздики болуп берет. Ошону эле
кайсыл жер канча гектар категориясынан бери жайыт жерби, таштак жерби, ошонусун баарын аныктап эле конкреттүү бир документти биздин айыл өкмөткө деле пайдалуу болот эле так колубузга берип койсо баарыбыз эле ынтымакташып эле оокат кылмакбыз. Мына азыр уйчу жигиттер могул жерде жүрүшөт, айылдын 150 уйу келет, жайытыбыз жок. Тегеректин баары үлүш жерлер бүт себилген. Азыркы күндө айылдар алар үлүшүн коруйт. Ар ким өзүнүн жерин коргойт да. Анысы кандай булар да лесхоз дагы өзүнүн жерин коргойт экен, киргизбе дейт экен мисалы үчүн. Анан 150 уй менен бул бир эле бөлүгү. Айыл өзү 600 түтүн 4 бөлүк, 5 бөлүк болуп уйлар чыгат. Көргөн бурчко коктоголот да ушинтип эле жүрмөй. Ошол суранышыбыз ошол болчу. Биз ким Темирлан мырза, мындай да. Биздин өзүбүздүн баягы мурунку пайдаланып жүргөн жерибиз каким-то путем лесхоздуку болуп калып эле азыр ызылдап атабыз. Эгерде ушул биздин жерлерибиздин баарын кайра аныктап, тактап кайра кайтарып бере турган болсо, эч кандай проблема болбойт эле. Эл өзүбүз эле ушуну жайытыбызды деле уюмдар бар экен, чыгабыз деп атат балдар. Баягы өздөштүрүп бир чөп эгип антиминт берген уюмдар бар дейт. Бишкектечи. Жаштууландыруу. Ошолор ошентип берет эле. Биз эч кандай залакабызды тийгизбейт эле эч кимгечи. Ушу сүт менен жашап атабыз. Мына сүттү деле ызы чуу болуп атат, угуп атасыңар. Бүгүн Бишкекке да кетишти, губернаторго да кетишти. Төрагабыз баш болуп, спикер баш болупчу. Круглый столго чакырыптыр, аякка кетип атышат. Анан кийин ушинтип эле атабыз, эл кыйналып атат. Яна могу бир 3-4 кишинин кызыкчылыгы болуп эле момча 365 гектар жер дээлеп алат деген эмне бул? Кайра ушуну ордуна коюп берсин бизге. Болду, эч кимге тийишпейбиз, өзүбүздүн малыбызды өзү жайып эле жашай беребиз айланайын. Жок, мурункуларды деле ошолордун баарын уведомление бергиле дагы, эгер аткарбаса сотко бергиле, бизге алып келгиле, давайте через прокуратуру. Эми баягы жолдору барбы антип төлөтүш керек экен. Азыр уксам өзүм кийлигишейин деп атам. Буюрса, анан Молдошич, азыр мынакей Кабминдин дагы тапшырмасы бар. Бюджетти 2 эсе көбөйтүш керек, туурабы? Ошол недоимкалардын эсеби менен көбөйтүшүбүз керек да. Анан кийин жанакы жер салыктары менен эми баягы болгон эменин баарын колдонушубуз керек да, жолдордун баарын. Кандай кылып бюджетти 2 эсе көтөрөбүз. Вот ошонун ичинде мына бир эки недоимкалар бар. Жайыт пайдалануучулар менен жыйналыш өтүп, Акбешиндекечи, өткөндө Бурадөгө бириккенде. Жайыт пайдалануучуларды 2 эсе көбөйтүү жөнүндө сөз кылган, буну деген жакында депутаттар кеңеште салабыз. Депутаттарга да салгыла, анан мына могу жерде бир топ киши отурат, буларга дагы вот мал кармагандарга эми баягы илгерки бойдон кээ бир жерлерде 17 000 сом бир уйга. Эми бул күлкүмүштүү да. Азыр бир пачка тамаки же болбосо бир эме да турбайт, бир литр суу да турбайт, андай туурабы? Ошон үчүн малга силер да жардам бергиле. Ошол малдын салыгындагы жайытка төлөй турган өкмөттүн жерине ошолорду сөзсүз түрдө көтөрүшүңөр керек. Быйыл мен бул боюнча айтайын деп жетише албай калдым. Жанакы ата эрдин негизинде быйыл өзүңөр көрдүңөр, мына 1 ай почти иштей албай калдык да. Эми Кудай буйрса, жок, ошолорду айткыла, эмтен айткыла дагы көтөрүлүш керек, сөзсүз түрдө. Жайыт пайдалануучулардын жыйналышында бул боюнча суроо коюлган, көтөрүлгөн. Давайте көтөргүлө. Жылкыныкын дагы, уйдукун дагы, торпоктукун бүт кой эчкиникин баарын көтөрүш керек. Сагынбек Аксакал, аны көтөрүштөн мурда жайытты чечиш керек. Эми аны мына бүгүн келдиңер го, жайытыңар эгер чечиле турган болсо чечип берели деп эдик, туурабы? Анан жайытыңар жок болсо, бул ички жайыт деп коет, мисалы. Атетиги алыскы, жакынкы жайыттар бар да, ошолорду ошолор боюнча чыгып көчө жайыт комитет кетпеди, муниципалдык ишкана директор менен бензин куюп берип салып көчө. Кыдырышты, жайыттарды. Аны дагы мен баарын чогултуп бул жерден ошол эме тапшырма берген, жанакы сибирский язва боюнча дагы, анан могу жакынкы жайыттардагы малдын акыбалын көркөлгүлө деп бюджеттик управлениянын начальнигине тапшырма берилген. Көчө бар, отчет беришке талкаланган, көчө видео отчеттор бар. Всё, хорошо. Группага салган. Урматтуу Буран айыл өкмөтүнүн тургундары болду, же дагы иштейлиби? Бир сыйра түшүнүп болуп калды го дейм, мынакей айыл өкмөт менен түз эфирде Кудай буйруп, бул өзү чыкса күнүгө Буранадан баштайт да жумушту.
Молдош иттиңиз, Күнүгө иштесе ачка кылбайбыз, курсагын тогуз турабыз. Күнүгө даңар бар. үйгө деле барбай калат окшойсуз ошо. Давайте анда сакайып кеттиңиз. Ошол жана айтып аткан 43 боюнча. Мына биягынан эл бар, буйбитет, ГКМнын кишилери бар. 43'tü sen 500 сомдон алсаң, 30 миңден сатып атсаң дуңгандарга, сен экономический ущерб келтирип атасың да. Айыл өкмөткө эчтеге түшпөсө, и то 3 жыл отсрочка менен алып атса. Анан эле каким-то путем сотко барса эле, сот кайра силер уведомление берген эмессиңер деп туруп кайра тигилердин эмесине чечип берип коет. Айдай ошону айтып атат, 7 жылга алган, анан 3 жыл асфайын. Ал асфайын деп бүтүлгөн жер давно. Айдагы деле айтат, айдан буйрса баарын тактап турган, калайдарын көтөрүп тактап. Урматтуу Туран айылынын тургундары уруксат берсеңиздер, мындай дагы бир кишилер бүтөт. Же суроого болсо, Кыскача бүгүнкү жыйын боюнча кыскача айтып коесузбу? Жыйын жалпысынан кыскача. Эми жалпысынан бул жерде Бурана айыл өкмөтүнүн тургундары келишиптир. Жана мурда союз тарагандан кийин ошол 390 гектар жер, 365 гектар жер мыйзамсыз лесхоз чарбасына өтүп кетти деп айтып атышат. Анан бул жерден азыр биз кадастрдын кызматкерин, анан кийин лесхоздун кызматкерлерин да чакырганбыз. Эми бул жерде чындыгында тактоо иштери бар экен. Азыр ошол биринчи иретте бул биздин райондук архивден болгон документтерин алдырып карап көрөлү дедик. Ошол маалда кандай болуп өткөнүн, кайсы документтер менен өткөнү боюнча. Андан кийин ошол документтерди карап чыгып, андан кийин ошо Гипроземден толук кандуу бир документтерди алып бир сыйра карап, анан чечебиз. Убакыт керек экен. Убакыт керек да эми буга. Бул айтып өзүңүз. мен атым Ибраимов Туралбек, Токой чарбада ошо Токой башчы болуп иштейм. Чүй облусу? Жок, район боюнча. Ушу Токмок Токойчулуу деп коет, Акбешим дагы ошол жака карайт да. Ошо эми Токой башчысымын. Анан бул эми талаш тартыш болуп аткан жер тууралуу. Бул жерде бизде госактыбызда да турат. Биринчиден, анан экинчиден бизде 10 жыл сайын баягы Токой жайгаштыруу деп коет. Өзүбүздүн жогору жагыбызда турган бир мекемебиз бар. Ошолдекинин негизинде карталар жана башкалардын баардыгын иштелип чыгат да 10 жылда бир. Ошол картабызда да көргөзүлгөн. Анан бенде көргөзүлгөн жанакы 97-жылкы, 99-жылкы постановлениялар бар экен, токтомдор. Ошонун негизинде өткөн экен. Анан эми мейли тактоо иштери жүрсүн. Анан эми бул жер мамлекеттин жери, биздики эмес, биздин жеке менчигибиз эмес. Эгерде силерге тиешелүү, айыл өкмөткө тиешелүү болсо, айыл өкмөт алсын. Лесхозго тиешелүү болсо, лесхоз ишибизди жүргүзөбүз. Бирок азыркы күндө силердин кагаздар боюнча силерге тиештүү болуп атышпы? Бүгүнкү күндө биздин кагаздар боюнча бизге тиешелүү жерлер болуп турат. Анан эми аны тактоо иштерин жүргүзөбүз деп мынакей азыр бүгүн элдер чогултуп ушундай жыйын өттү. Мен азыр ошол жакта Токой бар экен да. Анан быйыл бирок бузуп туруп арпайда салып турган эмне кыласыз? Жок, ал жерде Токойлор ошол бойдон эле турат. Токойлор азыр деген Токойлор 1,5 гектардай жер го дейм. Мен билген өзүм бар көрүп келдим да. Же сиз көрөлүксүз аны? Жок, ал жерде Токойдун ичин бузуп туруп арпайда салган болобу? Жок, арпа айдалбайт. Ал жерлерде көбүнчө азыр деген жана пашня деген жерлерге арпа айдалат. Ал өзү атайын. Токойдун ичин дегенде анан бактар дагы деле чыгып турат да. Андай жерлер жок. Жок андай жер. Күн эл журт барып көрүп келдик го. Көрөлүбү? Же мен жаңылып атамбы? Жүгөрүп. Жок. Андай жерлер жок. Азыр маселен мисал үчүн мүмкүн эмес. Бундай көчө мисал үчүн бактар тигилип атат. Ошонун арасына арпа сеп коюп атышат. Арпа көп жылдык чөп айдап коюп атышат. Бактарды, мисал үчүн бактарды баары бир ошол эле жерди уход жүргүзүш керек да, ортосун чөбүн чаап туруш керек, курай өскөтсө курайын тазалаш керек, жана башка кылыш керек. Андан көрөкчө ошол жердин баарына бул жерден азыр аренда алган балдар деле отурат ошенде. Арасына алма тигишкен, алманын ортосуна арпа сеп коюшкан. Ошону менен тиги да сууда иче берет. Ана туура. Алманын арасына эки иш кое берсе болот деңизчи, бири ушурда. Бирок жалпысынан бузуп туруп дегеним го. Жок, бузулбайт жерлер. Токойлор ошо мүмкүн эмес, мүмкүн эмес. Мыйзамга дал келбейт дечимби? Мыйзамга дал келбейт. Мүмкүн ал жерлерде азыр мисал үчүн азыр бүгүнкү күндө биз жанакы латокой мишай деп аткан теректер деп ошол тууралуу дагы утурсаңыз, ошол тууралуу да бир көйгөйлүү маселе болот. Ошонун жерин барып бүгүн ордунан көрсөк, ошол бактардан баягы дикий болуп, жапайы өскөн дарактар эле
бирөөнүн үлүш жеринин жарымына чейин өскөттүр да мисалы. Ошондой жерлер тазаланышы мүмкүн да ал жерде. Анан ошону тазалап бергиле деп бизге кайрылган экен, а биз аны карта менен караштырып көрсөк, бизге кирбеген жер болгондуктан азыр мына муну өздөрү кандайдыр бир жол менен Кимге тийиштүү экен анда? Айыл өкмөттүн балансында экен. Айыл өкмөттүн жеринде айыл өкмөт мисалы үчүн ошол жерлерде үлүшкө алган адамдын жери күндөн күнгө кыскарып баратат. Ошо жапайы теректер, жапайы өскөн бактардын кесепетиненчи. Жалпы жыйын жөнүндө бүгүн мына чогулуп келдик. Өткөндө Темирлан билесиң, жайыт талаага чейин барып көрүп келдик эле. Анан көйгөйлүү маселе болуп атат. Азыр мынакей аким, зам аким болуп, мына Токой чарбасынын кишилери болуп, азыр ушул чечимге токтошту. Бүгүн мынакей токтодук. Эртең ушу Мирлан деген жигитибиз келет да, бияктан бирөөнү байлап бергиле деп атат акимияттан. Прямо письмо менен архивден көтөрүп чыгалык дейт. Кайсы маалда өткөн бул? Ошонун артында кагаздар бар дейт. Ошонун баарын көтөрүп чыгалык. Эч ким тараптарда суроо калбаш үчүн. Ошону көтөрүп чыгалык дейт. Анан кийин Гипраземге баралык, анан ошо менен чечип берелик дешти. Лескостун балдары айтып атат. Бул Азиздин ордуна келген экен. Биз Азизге мындан 2 жыл мурда эле кайрылганбыз. ГКМБга да барганбыз. Мына бул бала болуп. ГКМБнын Кубаныч деген бала ошондо айткан, Чүй Токмоктун ГКМБси. Айлана, силер эч негизи жок эле алып аласыңар. Кандай алып аласыңар? Штраф төлөйсүңөр керек болсо деген. Туурабы темке? Көзүбүзчөчү. Объяснитин жастырган аерден азиздергечи. Анан эми дагы ызы чуу болуп бүтпөй келди. Ошон үчүн айла кетип журналисттерге кайрылдык, Темирлан, өзүң билип атасың. Эми булардын чечимин күтөлүк. Эртең кылабы, бирси күнү кылабы. Анан болбосо анан кийин дагы жогору барабыз. Эмнеге барбайт экенбиз? Жалпы жонунан бүгүн баягы мындай маселе чечилген жок, бирок чечүү жолу жөнүндө сүйлөшүлгөн турбайбы? Ошол гана эметили чечилген жок. Момча бала жумушун таштап келди, көрүп атасың. Сүт маселеси тигиндей болуп атат, жайыт маселеси мындай болуп атат, өзүң деле уктуң. Анан кийин элди дагы ойлош керек да эле. Айыл өкмөт каякта экен, эмне бүгүн келген жок? Айыл өкмөтүбүз ооруп атыптыр. Жакында чыгат дейт. Больничныйда экен, жакында чыгат деп атат, Кудай буйрса. Чыкса иштеп эле берем деп атат. Алып барат го, эми жаңы коюлду да бул бизгечи. Анан эми чогуу чаран иш алып барылышы элдин эле көйгөйүн чечиш керек. Эгерде эл нормально жашаса, райондун бюджети көтөрүлөт. Райондун бюджети жакшы болсо область көтөрүлөт. Область болсо республикабыз жакшы болот атпайбы? Анан эле баягы айыл өкмөттүн ичиндеги бир кучка адамдардын кызыкчылыгы, анан жанагындай бир 4 киши бөлүп алган, ызы чуу, ошондун айынан ушундай болуп атабыз. Биз санап беребиз, кимиси канча гектар жерде отурганын. Өткөндө айтпадык беле, 4 эле киши отурат, жана 365 Ал эми ошол кишилер жөнүндө бул жака айттыңарбы азыр текшериш? Билет булар баары, 5 колунда билет. Ушул жерде да бар да кызматкерлер, Токой чарбанын жерлери маскан. Анан эмне булардын эмесин күтөлүк биз. Эртең күтөлүк, болбосо ана азыр дагы жогорку кеңеш менен чалышып сүйлөштүк. Кандай чечим кабыл алат, келгиле деди.